эгер биз коридор бере турган болсок, жанагы коридорду бере турган болсок, бул Кыргыз мамлекетинин чоң, аябай чоң стратегиялык катасы болот. Бул жөнүндө биз аябай кийин өкүнөбүз. Анан бул аябай чоң кооптуу бул жол биз үчүн. Анан бир тыйын пайдасы жок бизге. Бул только эменин Тажикстандын пайдасына иштеген жол болот. Андан тышкары эгер ушул жол салына турган болсо, биз өзүбүз чоң, мисалы Баткен районунун жарымы, Лейлек району, Сүлүктүү шаары баардыгы бир ошол территория чоң Баткен облусунун жарымы өзүбүз анклавда калып калышыбыз мүмкүн. Анан кийин бул жерде ал жолдун салышын мындайча айтканда вообще кажети жок да. Алар айтып атат, бизге значит кол тийбестик, тоскоолдук жол болуш керек, андай тигиндей. Ал жерде эч ким так эле тоскоолдук кылган эч ким жок аларга. Андан тышкары бир эмес эки жол бар ал жерде. Бириси жанагы Аксайдын ортосунан кесип аралап өтө турган жол. Анан кийин дагы Бакай деген жанагы ошол Аксай суунун Аксай айылынын батыш жагында ошол жерге атайын ошол курулган тажиктер үчүн ошол жерден. Бирок алар мындай макул болбой отдельный бул жагынан бергиле деп атпайбы. Суудун Аксай суунун чыгыш жагынан бергиле деп атат. Эмне үчүн? Чтобы Аксай сууну контролго алыш үчүн. Суунун дагы мындай. Сууну дагы, жолду дагы баардыгын контролго алат дагы. Анан кийин биз ошол коридор берген жолдон биз өзүбүз ошол жерден кесип өтөбүз. Азыр мына жанагы өзүбүздүн талашсыз болуп турган 275 метрде бул биздин күнөөбүз. Өзүбүз эмеге алып, өзүбүздүн жерибизди өзүбүз эмеге мындайча айтканда 49 жылга эмеге арендага алып, бул акылга сыйбаган нерсе. Ошондой жерди алып ошол демесем, ошол жерден тосуп атпайбылар. Анан бул болсо ошол жерди дагы бүгүнкү күндө карабайсыңар. Биринчиден ал биздин талашсыз жер. Анан ал жерде протокол да түзүлгөн, эч кандай күчү жок анын. Ал протоколдун юридикалык күчү жок эч кандай. Ошого карабай, анан дагы еще биз 49 жылга якып алганбыз да арендага. Алар вообще кирешпеш керек да 49 жылдын ичинде. Ошого карабай булар жолду тосуп атпайбы бирдеке болсо. Войскасын киргизип, кадимки армиясын коюп, бизди тосуп, ошондой кылып атпайбы. А бул жерде деле ошондой болот деп ким кепилдик берет? А эгерде ошол жол толугу менен эме турган болсо, толугу менен ошол жерге войскасын киргизип туруп, киргизип койсо эмне кылабыз? Анда чоң согушка дуушар болобуз анда. Анда биз өзүбүздүн жанагы анклавдан чыгарыш үчүн чоң согуш жарыялашыбыз керек. Ошондуктан бул бүт бар жогунан коркунучтуу да. Кыргызстанга таптакыр керек эмес жол бул. Керек эмес. Эгер ошондой эле эме боло турган болсо, биз так эле тоскоолдуксуз эле ошол жерден биздин тажиктер өтүп жүрөт. Бүгүнкү күндө мына. Өзүнүн үйүндө жүргөндөй эле жүрөт. Эч ким аларга тийишкен, тоскон жери жок.